Ош мамлекеттик университетине Түштүк Кореянын Кванжу университетинен делегация келди. Аталган делегацияны окуу жайдын ректору Кудайберди Кожобеков кабыл алды. Биз Кыргызстанда Ош мамлекеттик университетине келип, жакында таанышканыбызга абдан кубанычтабыз. Алдыда Кванчу менен Ошмунун кызматташуусу бекемделет деген ишеничтемин. Студенттердин жана окутуучулардын академиялык мобилдүүлүгүн мындан ары арттыруу багыттары боюнча да сүйлөштүк. Ошмуга алгач ирет келдик. Окуу жай жакшы таасирлерди калтырды. 교류 협력을 하기 위한 Жолугушууда өз ара байланыштар, алдыдагы кызматташуунун перспективалары боюнча пикир алышты. Ошондой эле Кванжу менен Ош мамлекеттик университетинин кызматташуу алакаларын бекемдөө, билим берүү программаларын ишке ашыруу, биргелешип илимий, маданий иш-чараларды өткөрүү, окутуучулардын, студенттердин академиялык мобилдүүлүгүн арттыруу багыттары боюнча сүйлөшүштү. Мен 세종학당, 액긴지 세종학당에 açıp 아주 까레틸리 그지마다시 클로바타 아주 bir semestrede 위치 주주 스튜던트라 오크바타 안단 주주 엘리아다 마저로 디플로마 알로 왔다 아주 까레틸리 오크바나 아주 쿠바노 추뎁 아이트 왔다 근데 크지마다시 보인차 맨 아주 아라케 클 다가 아르테 클로바탐 스튜던트 진 아이 스튜던트를 갈아간다 아이바이 쿠반등 아이바이 크죽트 볼러 크죽 하던 나라면 아이바이 수임 오션탄 스튜던트 켈레체 үчүн дагы араке кылам. Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков окуу жайдын тарыхы, билим берүү, илим изилдөө, эл аралык байланыштар багытында жүргүзүп жаткан иштери менен тааныштырды. Ошондой эле 2022-жылы Ошмунун дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинде корей тили жана маданияты борбору ачылганын белгиледи. Корей тили адистигинде билим алып жаткан студенттер 2-курстан тартып академиялык мобилдүүлүк программасынын алкагында Түштүк Кореянын жогорку окуу жайларынан 1 семестр окуп келүү мүмкүнчүлүгүнө ээ экенин баса белгиледи.